Assalamu алейкум, урматтуу угармандар, баарыңыздар амансыздарбы? Дагы биз эфирде көрүшүп атабыз. Биздин түнкү диалог деп диалог айландыралы. Диалогду биз могул төмөнкүдөгү комментарийлерде жазсаңыздар, ошол дагы сүйлөшүү, ошол жерде талкуу дагы бул диалог болуп келет, ар тараптуу талкуу. Бүгүнкү биздин талкуулай турганыбыз өткөндө мен айтып еттим. Соода жана инновациялык эрежелер. Соода жана инновация эмне үчүн бизге керек? Анан бул Жапон өлкөсү эмне үчүн технологияда алдыда, эмне үчүн алар ушул соодага жана инновацияга көңүл бурат, ошол жөнүндө көргөн билгеним менен силер менен бөлүшөйүн. Бул cooperation жана competition деген баягы бар да. Кооперация жана бири-бири менен атаандашуу, конкуренция. Мына ушул гармония да баары бул дүйнөдө биз баардыгыбыз, бүт жандыктар, бүт жаратылыш баардыгы гармонияда болсо болот. Себеп дегенде алар бири-бирин толуктап турат, алар бири-бирине кандайдыр бир мамиле кылат, ошол сыңары биздин адам өлкөлөр дагы, адамдар дагы бири-бири менен муктаж, кызматташууга муктаж, бири-бири менен иштешүүгө муктажбыз. Ошол эле мезгилде кандайдыр бир атаандаштык дагы болот арабызда, бирок ошол кызматташуу жана атаандаштыкты бир кандайдыр бир гармонияга алып келе алабызбы? Ооба. Кантип алып келсек болот? Биздин ар бир элдин, ар бир өлкөнүн өзүнүн баягысы бар да, түшүнүктөрү, маданияты, баягы мейман сенин үйүңө келген болсо, атаандашың болгон болсо дагы ага мындай жакшы мамиле кыл депчи. Бул өтө ар бир элдин жашоонда бар, мына бирок бул жактагы айталык Жапондагы кызматташуу кандай? Бир жолу мен бир абычкадан, эжекеден сурадым да, мындай улгайган адам болчу. Эмне үчүн жапондар ушунчалык силер бири-бириңер менен мындай ар дайым сылык да, мындай сылык, көргөнгөн сайын, күн сайын эртең менен салам беришет бири-бирине. Анан аябай сылык келишет. Эмне үчүн мындай сылык мамиле кыласыңар бири-бириңерге десем, айтат да, бизде өтө көп кырсыктар көп катталат. Анан мүмкүн ушул бала, ушул адам мен азыр буга салам берип жакшы мамиле кылсам, эртең мени куткарып калышы мүмкүн ушул адам депчи. Көрдүңүздөрбү, бул бизде кооперация болуш керек дейт да. Эгерде биз жаман мамиле кыла турган болсок, ал адам сөзсүз түрдө карма катар мага жамандык кылышы мүмкүн. Ошондуктан болгону 90% бири-бирине жол бошотуп, бири-биринин кечирим сурашып, бири-бирине салам айтышып турган ушунчалык гармония пайда кылат экен, жаратат экен, бири-бирине эмне кылат экен? Кооперация деп коебуз, кызматташууга барышат да. Экинчи, эмне үчүн компаниялар, мисалы Toyota, Mitsubishi биз ойлойбуз, булар мамлекет атайын ошолорду бири-бири менен кызматташууга шартты түзөт, бири-бирине кызматташууга, баягы инновациялар менен бөлүшүүгө, Япондун ичинде эмес, дүйнөлүк деңгээлде конкуренттик кылгыла дейт да. Дүйнөлүк компаниялар менен конкурент болгула, силер бири-бириңер менен эмес депчи. Бири-бириңер менен эмес, дүйнөлүк деңгээлде конкуренция кылгыла. Чындыгында ооба, бир аз мындай көрүнбөгөнү менен бар конкуренция, негизинен гармония жана кызматташуу аркылуу булар ушул өлкөдөгү алдыңкы инновацияларды сактоо. Эгерде инновациялар менен бири-бири менен бөлүшсө, алар дүйнөлүк деңгээлде пайда алып келет. Эки компания тең бул жерде пайда алат. Анан жапондордо мындай алыскы мөөнөткө мындай арканды алыс ташташат экен. Себеп дегенде бир программаны бир 5 жыл, 2 жыл, 10 жылга чейин жасап коет да. Анан өзүнүн деле күнүмдүк программасы деле бир 2 ай мурун алдын ала түзүлөт. Эмнеге мындай алыскы мөөнөттү карайт десеңиз, мына кыска долбоорлор деле бар, бирок компания стратегиясын өтө алыскы мөөнөткө таштайт. Дүйнөдө бүгүнкү күндө эң
узак жашаган компаниялардын 6 Жапанда жайгашкан. Билдиңизби? Билет белеңиз. Бул компаниялардын жылы 1000 жылга жакындап калды. 1000 жылдан бери иштейт. Негизинен булар кайсылар? Булар баягындай храм бизнес кылат экен да. Храм бизде мисалы мечиттер деле бар го. 1000 жылдап турган, алар деле баягы бул жакта храмдар ошол баягы онсен деп коет, атайын мончолору бар, ошондой бизнес операциялары бар да. Ал жерге кирген жатаканалары бар, отелдер бар, ошол эски стилде. Ошол жер бизнес кылган үчүн бул 1000 жылдап иштеп атыптыр. Эми инновациялык соода жөнүндө айталык. Достор, бизде мындай да, конкурент десе көрө албастык деген түшүнүк бар да. Мындай арабча ушундай сөз бар экен, хасад дегенчи. Хасад көрө албастык дегенчи. Чындыгында хасадтын өтө жаман кесепеттери бар экен да. Эмнеге? Себеп дегенде хасад бул баягы бир ортодо ушундай талаш тартыш болуп, ушунчалык бири-бирин жаман көрөт экен да эки кошуначы. Анан келип тур дагы баягы казы судко келип туруп айтыптыр да, биздин маселени экөөңөрдүн маселеңерди чечейинчи деп чакырып туруп, бир маселе бар, ошол ичиңердеги хасад көрө албастыкты жок кылыш үчүн сен дейт бир машина сурасаң, мен кошунаңа 2 машина кылып берем депчи. Эгер кошунаңа 2 машина бир үй сураса, мен экинчисине 2 үй кылып берейин дейт да. Анан ушунчалык ойлонуп туруп, сен башта, мен башта болуп туруп, бирөө айтат экен да, менин бир көзүмө оюп ал депчи. Мен бир көзүмө алып ал деп. Эмнесе? Кошунасынын 2 көзүн алыш үчүн. Ушунчалык оору экен бул. Ошол көрө албастык, баягы соода саттыктагы же болбосо конкуренциядагы бир талаш тартыш, ар кандай кошуналардын уруш жаңжалдары бири-бири менен, бул жамандык, сөзсүз түрдө ал жамандыкты тартып атат да. Ал ошондой жаман көрө албастыкты пайда кылып атат. Эми кандай гана биз гармонияда жашайбыз. Бул жерде деле бар. Баягы бул өтүүчү убакыт, дүйнө тез эле өтүп кетет экен. Ошондуктан уруш талаш бирөө менен көңүлүн оорутуп, бирөөлөрдү жаман мамиле кылып, анын артынан сүйлөп, же анын артынан жамандык иш кылып, ал сөз бир таппайбыз. Андан биз кандайдыр бир негатив организмдеги реакциялардагы, молекулалардагы ошол нерсеге реакция берип, өзүн жаман сезет. Ошондо биз эмнеге жетишебиз? Өмүрүбүз стресс, ден соолук бузулат. Андан эмне пайда табабыз? Эч кандай пайда жок. Демек, хасад, көрө албастык, бири-бирин жек көрүү же болбосо атаандашуу, ушунчалык жаман формада атаандашуу, нездоровая конкуренция нас просто губит, бизди жок кылат. Андыктан баягы мусулмандар эле айтат го, бул убакыттын, байлыктын баардык нерсе убактылуу кетет депчи. Мен азыр 44-кө чыгып деле окуп, изилдеп жүрөбүз. Бир нерсе мына ден соолуктагы байкап атабыз да. Барган сайын мурдагыдай жаштыкта эмеспиз. Чуркай албай калабыз, кичине тез чарчайбыз. Ушунчалык убакыт тез өтүп атат. Жаштар, мен сиздерге кайрыларым, эч качан башкаларга мындай көз артып, жага ушу аныкы жакшы болуп атат, меники жаман болуп атат, жок. Жараткан сизди деле, ар бирибизди өзгөчө талантыбыз, өзгөчө баягы ордубуз бар да. Азыркы маркетингде, азыркы заманба бизнесте мен конкурентим жок деп айтыш керек экен да. Мен конкурентим жок. Мен жалгызмын. Дүйнө жүзүндө сизге окшогон адам жок. Сизге окшогон ДНК, сизге окшогон мындай түзүлүш, даже кала берсе бир туугандарыңыз сиздин ар түрдүү миңдеген факторлор менен айырмаланат экен. Ошондуктан бул сизде дүйнөдө конкуренция жок. Сиз уникалдуусуз. Сиз ошол уникалдуу жумушуңузду аткара бериңиз. Керек адам алат. Керек эмес болсо биз бул дүйнөдө баардык байлыкты дагы алып кете албайбыз. Иштеген чакта дагы миллиардер болсоңуз да дагы
аны сиз баарын жеп бүтө албайсыз. Мындай мусулманчылыкта байлыктын концепциясы бар да. Сен дейт канчалык көп таппа, канчалык көп бай болбо, сенде 3 эле нерсе сага тиешелүү депчи. 3 эле нерсе. Бул сенин ошол жегениң, ошол байлыгыңан жейсиң да, ырысың жегениң. Анан бул сенин кийгениң калат экен да, ошол кийген сеники дейт да, жегениң сеники, кийгениң сеники. Анан үчүнчүсү бул баягы соопчулук үчүн иштеткениң. Себеп дегенде соопчулук үчүн сен байлыгын кетирдиң, бирок ошол эмес сооп кайтарылды да, ошол сооп сеники. Анан калган ашыкчасы ал компаниянын активдери болуп калат ал. Ал башка бирөөлөргө калат, үй бүлөңүзгө өтүшү мүмкүн, бирок сиздики эмес да ал. Ал ошол кийин үй бүлөңүзгө өтөт, үй бүлөңүздөн дальше башкага кетиши мүмкүн да. Вот. Демек ушул концепцияда биз гармония издейли. Бизде конкуренция жок. Мен кылган ишимде конкуренция жок деп элестетиңиз дагы кыла бериңиз. Кайсыл иш колуңуздан жакшы келет элестетиңиз. Икигайды биз сүйлөштүк. Икигайыңыз бул сиз жакшы көргөн нерсе, сиз жакшы жасаган нерсе, элге керектүү нерсе, жана эл буга акча төлөйт. Ошол кызматыңыз үчүн акча төлөйт. Демек ошол икигайыңызды табыңызбы, аз болсо көп болсо жасай бериңиз. Сөзсүз түрдө бул сиздин ишканаңыз, ошону менен стартабыңыз, жасаган жумушуңуз ошону менен өнүгө берет. Кала берсе мектепте иштеңиз, ошол балдарды окутуңуз, бир адамдарга дарыгер болсоңуз дарылаңыз, ашпозчу болсоңуз дамдуу тамакты даярдай бериңиз, жол куруучу болсоңуз жолду тегиз бекем салыңыз, эртең яма болуп кетпеш керек ал жер. Кайсыл ишти кылбасаңыз ошол ишти максималдуу сапаттуу кыла бериңиз. Сөзсүз түрдө анын биз пайдасын көрөбүз. Ал эми соода маселесине келгенде, соода сатык бул эң керектүү биздин мындай кан айландыруучу системабыз бар да. Соода болсо бул дүйнөнүн, планетанын кан айлануу системасы. Өлкөлөр бири-бири менен мамиле кылыш керек. Соода мамилелерин кылмайынча аларда мындай өнүгүү дагы, бири-бирине жакшы мамиле дагы, кызматташуу дагы болбойт. Соода сатык болгон жерде кала берсин, кедей мамлекет болсун, Кытай менен чектешпиз мисалы. Россия менен иштейбиз, дүйнөлүк чоң өлкөлөр менен, Кытай менен чектешпиз. Жаныбызда кошуналарыбыз бар, кичине базар болсо дагы алар менен дагы биз кызматташтыкта соода сатык жүргүзүшүбүз керек да. Себеп бул жерден эч ким утулбайт. Себеп дегенде адамдын, дүйнөнүн ресурстары чектелүү. Ар бир өлкөнүн ресурсу чектелүү. Ошо кала берсе Кытайдын дагы ресурсу чектелүү. 1,5 миллиард эл чоң жери, ресурстары болгон менен ал дагы чектелүү. Ал дагы бүтөт. Адамдар жашайт, туулат, өлөт, курман болот, ушуну менен айлана берет система. Жаратылыштын ресурстары чектелүү. Биз аны туура колдонуу менен, соода сатык менен эффективдүү колдоно алат экенбиз. Инновация бизге үнөмдөөгө жардам берет экен. Ресурстарды биз үнөмдөшүбүз керек. Кантип үнөмдөйбүз? Биз соода сатып. Себеп дегенде Кытайда көбүрөөк өсөт, биз ошол жактан алып келдик. Бизде алтын көбүрөөк чыгат. Биз алып туруп алтын сатып атабыз. Мисалы айтып атам. Бизде эмне суу көп, айталык. Сууну үнөмдөп биз иштетишибиз керек. Кошун өлкөдө эмне көп? Буудай көп. Буудай алышыбыз керек алардан. Өзбекстан эмне кылат? Мөмө чөмүштү жакшы жасайт. Алардан алышыбыз керек. Вот мына сөзсүз түрдө бул жерде эки тараптуу пайда болот. Себеп дегенде алардын ресурсу, алардын аракеттери башка сектордо жакшыраак. Биз өзүбүз ошол күрүчтү өзүбүз өнүктүрсөк, өзүбүз ошол буудайды отургуза турган болсок, өзүбүз ошол нерселерди жасай турган болсок, бизде ал кымбатка түшөт. Ошон үчүн соода сөзсүз керек бизгечи. Соода зарыл. Инновация кантип? Инновация биздин чектелүү ресурстарыбызды кантип биз жакшы иштете алабыз? Мына азыр технология, интернет болуп атат. Мурдагыдан биз маалыматты көбүрөөк көрүп атабыз, көбүрөөк алып атабыз, тез билим алып атабыз. Жана биз маалыматты тез жеткирип атабыз. Мурда телеграфка сүйлөшүп, план коюп, анан кийин барып сүйлөшсөк, азыр видео менен сүйлөшүп атабыз, WhatsApp менен.
туугандарыбыз менен мамиледе болуп атабыз, тез арада мындай. Демек, бул инновация бизге ресурстарды үнөмдөө аркылуу ресурстарды эффективдүү жумшаганга жардам берет. Биз азыраак колдонуп, көбүрөөк иш кылганга жардам берет. Ошон үчүн соода саттыкта биз кошуналарда арзан нерсени сатып алабыз, биздеги арзан нерсени аларга сатабыз. Бизде арзан нерсе аларда кымбат болушу мүмкүн. Ошондуктан бул канайлануу катары бири-бирибизге өтө зарыл система болуп калат. Андыктан биз эч качан бири-бирибизге конкурент эмеспиз. Бири-бирибиз менен кызматташабыз, бири-бирибизге шериктешпиз, бири-бирибизге күзгүбүз, жардамчыбыз, бири-бирибизге кол бут болуп берүүчүбүз. Бири-бирибизден уникалдуубуз. Ошондуктан эч кандай бири-бирибиз менен атаандашуу жок. Бизде болгону гармония жана кызматташуу бар. Келиңиздер, кызматташабыз. Аман эсен болуңуздар, жакшы эс алыңыздар. Кийинки долбоорлорубузда кызматташканга чейин саламатта болуңуздар. Комментарийлерди күтөбүз, сунуштарды күтөбүз. Бөлүшүп коюңуздарды. Мен суранып кетем. Рахмат.